Көрүп тургандай, бул жерде 3 бурчтуктар бар. Алардын жалпы саны 24. Демек, 24 3 бурчтук бар. Биз бул 3 бурчтуктарды 3 топко бөлүүбүз керек. Ар бир топто бирдей санда 3 бурчтук болуусу керек. Анда 24 бөлүү 3 деп жазып алабыз. Ар бир топто канчадан 3 бурчтук болот? Аны эсептейбиз. Бул биринчи топтогу 3 бурчтук. Ал эми бул экинчи топтогу 3 бурчтук. Бул экинчи топтогу 3 бурчтук. Ал эми бул үчүнчү топтогу 3 бурчтук. Бул үчүнчү топтогу 3 бурчтук. Биз жалпысынан 3 топко 3 бурчтуктарды бөлүп алдык. Ар бир топто канчадан 3 бурчтук бар эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 3 бурчтук бар. Демек, 24'tü 3'kö bölsö 8'den tiyet. Же болбосо 24 бөлүү 3 ал барабар 8'ge. Бул жерде карап көрө турган болсок, бул жерде көрүнүп турган бул 3 бурчтуктарды биз дагы башка түрдө дагы жазып көрсөтсөк болот. Ал кандай? Мисалы, бизде 3 топто 3 бурчтук бар. 3 топ 3 бурчтук бар. Алардын ар биринде 8'den 3 бурчтук бар. 8'den 3 бурчтук бар. Анда 3 көбөйтүү 8 деп дагы жазып алсак болот. Ал канчага барабар? 24'кө. Себеби бул жерде жалпысынан 24 3 бурчтук бар. Ушул эле амалды биз дагы башка түрдө дагы көрсөтсөк болот. Мисалга, бул жердеги 3 бурчтуктарды ар бир топто 3'төн 3 бурчтук боло тургандай кылып бөлүп алсак болот. Бул биринчи топтогу 3 бурчтук. Бул экинчи топ. Бул үчүнчү топ. Ал эми бул үчүнчү топ. Ал эми бул төртүнчү топ. Төртүнчү топ. Бул болсо бешинчи топ. Бешинчи топ. Ал эми бул алтынчы. Бул 7. Ал эми бул 8. Демек, биз бул жердеги 3 бурчтуктарды ар бир топто 3'төн 3 бурчтук боло тургандай кылып топторго бөлсөк, ар бир канча топко бөлүнөт экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 топко бөлүнөт экен. Демек, 24 бөлүү 8 ал барабар 3'кө. Себеби 24'тү 8 топко бөлсө, ар бир топто 3'төн 3 бурчтук болот. Анда бул жердеги бул топту дагы биз кантип көрсөтсөк болот? Бизде жалпысынан 8 топ бар. 8 топко бөлүнгөн 3 бурчтуктар бар. Анын ар биринде канчадан 3 бурчтук бар? 3'төн 3 бурчтук бар. Анда 8 көбөйтүү 3 деп дагы жазып алсак болот. 8'ди 3'кө көбөйтсө, ал барабар 24'кө. 24'кө. Себеби бул жерде жалпысынан 24 3 бурчтук бар. Ушул эле 3 бурчтуктарды башка дагы топторго бөлүп көрөлү. Жалпысынан 24 3 бурчтук бар болчу. Анын биз ар бир топто 12'ден боло тургандай топторго бөлүүбүз керек. Бул жердеги 3 бурчтуктарды ар бир топто 12'ден боло тургандай кылып бөлсөк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бул 12 3 бурчтукту бир топ деп бөлүп алабыз. Бир топ. Анда калган 3 бурчтуктардын саны 12, демек бул 3 бурчтуктар дагы бир топ болот. 24 бөлүү 12 ал 2'ге барабар. Себеби 24 3 бурчтукту биз 12'ден ар бир топто 12'ден 3 бурчтук боло тургандай кылып бөлгөнүбүздө бизде 2 топко бөлүнөт. Бул 3 бурчтуктардын баары 2 топко бөлүнөт. Демек 24 бөлүү 12 ал 2'ге барабар. Же болбосо бул 3 бурчтуктарды биз башка дагы топторго бөлсөк болот. Мисалга, бул жердеги 3 бурчтуктарды ар бир топто 2'ден 3 бурчтук боло тургандай кылып топторго бөлүп көрөлү. Бул биринчи топ, бул экинчи топ, бул үчүнчү топ, бул төртүнчү топ, 5,
Бұл 6, бұл 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, ар бир топты 2-ден 3 бурчтук боло тургандагы топторго бөлсө, 12 топко бөлүндү. Демек, 24-тү 2-ге бөлсө, ал барабар 12-ге. Эми биз бул 3 бурчтуктарды дагы башка топторго бөлүп көрөлү. Бизде жалпысынан 24 3 бурчтук бар. Бул 3 бурчтуктарды алгач 6 топко бөлүп көрөлү. 6 топко. Андан кийин бул 3 бурчтуктарды 4 топко бөлүп көрөлү. Эгерде 6 топко бөлсөк канча болот? 4 топко бөлсөк канча болот? Байкап көрөбүз. Алгач бул 3 бурчтуктарды 6 топко бөлөлү. Анда бөлөбүз. Бул биринчи топ. Бул экинчи топ. Ал эми бул үчүнчү топ. Ал эми бул 4. Бул 5. Ал эми бул 6. Биз бул жердеги берилген 3 бурчтуктарды, 24 3 бурчтукту биз 6 топко бөлдүк. Ар бир топто канчадан 3 бурчтук бар? 1, 2, 3, 4-төн 3 бурчтук бар. 24 3 бурчтукту 6 топко бөлсө, ар бир топто 4-төн 3 бурчтук болот. Эми биз ушул 3 бурчтуктарды 4 топко бөлүп көрөлү. Демек, бөлөбүз 4 топко. Бул жердеги 3 бурчтуктарды. Бул биринчи топ. Биринчи топ. Ал эми бул экинчи топ. Бул экинчи топ. Бул болсо үчүнчү топ. Бул жердеги 3 бурчтуктар, булар үчүнчү топ. Ал эми бул жер болсо 4-түнчү топ. Биз 4 топко, жалпысынан бул жердеги 3 бурчтуктар 4 топко бөлдүк. Анда ар бир топто 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-дан 3 бурчтук болду. Демек, 24-тү 4-кө бөлсө, 4 топко бөлсө, ар бир топто 6-дан 3 бурчтук болот. Негизинен карап көрө турган болсок, бул жерде дагы биз бул бөлүнгөн 3 бурчтуктар көбөйтүү амалын дагы берет. Себеби бул жерде 4 топ бар. Ар бир топто 6-дан 3 бурчтук бар. Анда 4 көбөйтүү 6 деп жаза алабыз. Ал барабар 24-кө. Бул жердеги бөлгөн 6 топтогу 3 бурчтуктарды дагы бул түрдө жазып алсак болот болчу. Биз 6 топко бөлгөнбүз, анын ар биринде 4-төн 3 бурчтук бар болчу. Алардын жалпы саны 24-кө барабар. 24 санын түрдүү топторго бөлүп, түрдүү сандарды таба алдык. Ар бир топко канчадан 3 бурчтук тие турганын эсептеп көрдүк.